Саламатсыздарбы, урматтуу адвокаттар, урматтуу кесиптештер, сиздердин бүгүнкү адвокатуранын 100 жылдыгы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу адвокаттар, адвокат бул асыл кесип. Адвокат бул адилеттүүлүктүн, калыстыктын жарчысы. Сүрөтчү калем менен сүрөт тартып, чыгарма жаратып түбөлүккө калтырса, акындар обон жазып, чыгармачылык ушул адамдардын жүрөгүн багындырган чыгарма жаратса, адвокаттын куралы бул сөзү, мыйзамга таянган сөзү. Урматтуу Москвадагы мекендештер, эгерде сиздерге Москвадан Казакстанга кирди-чыкты кызматы керек болсо, Заир деген жигитти өзүнүн айдоочулар жамааты менен сунуштайбыз. Телефон номуруна азыр чалыңыздар. +7 926 421 1605. Бул жамааттын кызматтагы унаалары жалаң Toyota Alphard үлгүсүндөгү унаалар. Унаалардын техникалык абалы, ал эме салондогу ички тазалыгы айдоочулардын тажрыйбасы дагы эң мыкты абалда. Бул жамаатты пайдаланып, Казакстанга, чек арага чыгып кирсеңиздер болот. Кызматыңыздарда байланышыңыздар. Адилеттүүлүктүн, калыстыктын жарчысы. Ошондуктан кандайдыр бир адамдын башына оор күн түшкөндө, ал сөзсүз адвокатты кайрылат. Жашоодо атаңа, апаңа, жарыңа, досуңа айтпаган сөздү адвокатка айтышка туура келет. Адвокат бул ошондуктан асыл кесип, ардак дейбиз. Мына араңыздарда күн сайын, түндө, күндө канчалаган адвокаттар республикасынын аймагы боюнча күчүрмөн эмгектерин көрсөтүп, күн түн дебей адамдардын укугун коргоп жүрөт. Bir adam. Бирок ар бир адамдын бүтүндөй дүйнөсү, аалам таанусу бар. Демек, bir адамдын ичинде бүтүндөй бир аалам жашайт. Демек, ар бир сиздердин аракет жасаган иштериңиздер бул ар бир өзүнчө бир дүйнөнү сактап калууда болот. Бүгүнкү күндө адвокаттардын ишин толук актуалдуу алып кетүүгө толук шарттар бар. 23-жылдан бери мына мыйзам демилгелеп, региондордо жолугуп, жогорку кеңеш депутаттары менен жумуш топ түзүп, өткөзүп, бир топ өзгөрүүлөргө келдик. Демек, замандын талабындагы эленген кемчиликтерди артка калтыруу менен жаңы чакырыктарга, жаңы багыттарга, жаңы багыттарга баруудабыз. Азыр коомдун талабы бул жарандардын укуктарын коргоодо, кайрылууларды дагы сапаттуу стандартта кылуу үчүн өткөн айда биз мыйзамды демилгелеп, коомдук талкууга чыгардык. Мен бул жерден айтып атканым, эртең 3 мартта коомдук талкуу бүтөт. Ага чейин сунуштар берсеңиздер, сиздер менен чогуу биз дагы демократиялык принциптер менен кеңири ийирип отуруп, түз кеңешип, бул мыйзамды дагы жылдырабыз. Урматтуу адвокаттар, ар бир кесип анын өсүп өнүгүүсү же анын деградациялык жок болушу анын ар бир мүчөсүнөн көз каранды. Ар бир кесиптин ардактуу болушу бул ар бир адвокаттар. Деги эле бул жерде кайсыл гана чөйрө болбосун, адам биринчи таза болсо, кесиптин ээси, билимдүү болсо, ал бардык нерседен көз каранды. Ал кандайдыр бир система болбосун, ал көз карандысыз. Ошондуктан кандай кесип болбосун, алдынча бүгүн айтканда адвокаттар болсо, бул биринчи кезекте биз билимдүү, мыйзам менен жөнгө салынган коомдук мамилелерди жөнгө салуу үчүн адвокаттын куралы бул кайра ошол мыйзам. Адвокаттын дарысы о адам ооругандай. Ошондуктан сиздердин куралыңыздар мыйзам болуп, билимиңиздер терең болуп, ошондуктан көз карандысыз болуш үчүн таза болуп, принципалдуу стандарттарды ишеп барсаңыздар, ар бир жакшылык бул дүйнөдө кылган эмгек кайтып келет. Адвокат деген кадырлуу кесипти жогорулатууга биз мындан нары 100 жылдыкты белгилеп отсак, дагы 100 жылдан кийин биз болбосок дагы биздин муундар, биздин ата бабалар басып өткөн, ошолор салган даңгыр жол, ошолор салган тепкич жол деп, аны ардактуу туусун көтөрүп, кыргыз адвокатурасынын 200 жылдыгында белгилеп, эгемен өлкөбүздүн салымын кошуп, түптөө менен мындан нары түбөлүк болсун кыргыз адвокатурасы. Рахмат.